Менден өтүнүч катарында ушул коомубузда эң чоң коркунуч бар. Бул бирөөнүн атын сатып иш жасамай деген маселе бар. Азыр мен мына жөнөткөн жазууну да бир окуп койсоңуздар, кайрымдуу бол фонддун ушундай бир иш чаралар өтөт экен. 21:00 метро тегемедечи, белгиленип турган жерде. Анан бул бизде эч кандайчалык мындай маалымат жок эле да. Мен биринчи жолу угуп атам азыр бул жерден. Анан минтип кайрымдуу бол коомдук фонддун атын сатып бүгүнкү күндө строй материалдарды алып аткан учурлар бар экен Бишкек шаарында базарлардан. Бул эми адамдык бир эмеге туура келбеген нерсе. Мен бүгүн дагы ушундай бир кайрылуу жасап, элге да маалымат кылып мындай айтып коюгум келип турат. Фонддун атын жамынып бүгүнкү күндө жерлерден акча алып кеткендер бар экен. Ушул кайрымдуу бол фонддон, именно кайрымдуу бол коомдук фонддон деп, анан Азамат Байматов жетектеген фонддон келдик деп акча алып кеткендер бар экен. Ушул маалыматтар бизден тактоо иретинде элдер кайра бизден сурап атат. Мен дагы азыр ушул жерден да айтып коер элем. Биздин телефон байланыштар түзмө-түз байланыштар. Муну мен жардамчыларыма берип, жанында бир эме кылып, жигит жумшагандан деле алысмын. Болгону өзүм түзмө-түз эл менен, карапайым эл менен, кыйналган эл менен, жардам берейин деген эл менен түзмө-түз өзүм байланышканга аракет кылып, ушул аракеттер жүрүп атат. Болгону эгер кол сунгусу келген болсо, түзгүлө бизге байланышка чыксаңар жакшыраак болот. Ошол негизи туура нерсе болот. Колмо-кол кылбай эле коейлу. Эгер андай боло турган болсо, ишенимдүү адамдар болсо кылсак жакшы болот экен. Анан мондай акылдашып кеңешип иш кылбай, бул туура эмес нерсе. Бул Кудайдын алдында эң чоң жоопкерчилик. Бул дүйнөнүн жыргалчылыгы эч нерсе эмес. Акыреттикин ойлоп иш кылсак деген эле сөздү айткым келет. Ачыкча сөз сүйлөп башыңарды оорутсам кечирим сурайм. Болгону ушул нерсени бекемдеп жоопкерчиликти алсак жакшыраак болот эле деп ойлойм да. Мен ал жерге бара турган эч кандай менде маалымат жок эле, бир туугандар, мекендештер. Мен ачыктан ачык айтып коюшум керек. Жашырынып, бирөөнүн атын жабынып иш жасаганды мен өтө жаман көрөм. Бул группада канча киши отурса, анын ошончо ою бар. Жашоодо канча адам болсо, ошончо ою бар. Бирок бир максатта, бир тилекте элдин баары жашасак, жашоону биз гүлдөтүп жибермекпиз. Ошол себептен оюбуз туура келбей калган учурлар бар. Анткени мага жаккан нерсе бир адамга жакпайт. Бир адамга жаккан нерсе мага жакпайт. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө тилектеш болойлу, максатташ болойлу, анан ишке өтөйлү. Анан бул жерден бир СМС жазып коюп туруп эле, анан кийин бияктан ошол фонддун атын жабынып, же бирөөнүн атын жабынып, мен деле бирөөнүн атын сатып иш кылган, бул адамгерчиликке жатпай калат. Ошон үчүн бул жерде эч кандай биз барбайбыз, андай жыйынга андай жыйынды биз бере турган болсок, алдын ала маалымат беребиз. Баланчанчы күнү ушул баланчалар барат деген. Ошон үчүн колдон келсе келиңиздер, мындай ынтымактуулукту бекемдесе бекемдейли. Анан мындай жол менен жаап жашырып, жалганды айтып, кайра ыдыратпайлы. Ошон үчүн жанагы сөздөр айтылганда, мындай бир биримдик менен, ынтымак менен деп. Анан карагылачы, бул өтө туура эмес да, бул эмне жерде жазылып турат. Азамат байкелер менен сүйлөшүлгөн, алар келет. Биз барбайбыз ал жака. Азыр эмес, биз барабыз, жаңы жылдан кийин барабыз, Кудай буйрса. Жыйындар жасайбыз. Ошон үчүн өтүнүч да, мындай түз байланышта болойлу.